Эфирде экономика бөлүгү жана мен Азамат Акелеев, саламатсыздарбы. Электроэнергияга тарифтерди жогорулатуу маселеси катуу талкууланып жатат. Электроэнергетика тармагы Кыргызстандын экономикасынын негизи. Өзгөчө газ, муңай жана башка отун заттардын таңсыктыгы шартында мааниси эбегейсиз зор. Электрди колдонуу Кыргызстанда 2000-жылдан тарта 50%га өсүп, анын ичинен 12% былтыркы жылга таандык. Жыл сайын кыргыз экономикасы 10%-на жакын өсүштүн темпинен электр таңсыктыгына байланыштуу жоготууда. Башкача айтканда, жаңы мекемелер, турак жайлар туташууга мүмкүнчүлүк ала албай, жаңы жумуш орундар түзүлбөй, бюджет кирешелерден айрылууда. Электр энергияны колдонуу Кыргызстанда 12% өстү. 2000 жылдан бери электр энергия Кыргызстанда 50%га чейин жогору өстү. Ал эми ошол убакта, ошол 90-жылдардан бери биздин электр чыгаруу өзгөргөн жок. Камбарата экини эсептебегенде. Ушул күндө биз 3250 мегаватт электр энергия чыгалуу дагы энергия бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. А колдонуу ошого жетип калды. Анын эртеңден баштап энергетиканын таңсыздыгын биз күтүп атабыз. Ошону келтирбеш үчүн. Анан ал эгерде электр энергия жетпей калса, биз электр энергияны сырттан алып келгенге, импорттогонго мажбур болобуз. Ал эми сырттан келген электр энергиянын баасы биздин 70 тиын эмес да, мисалы үчүн 1 цент, 1,5 цент эмес. Келген электр энергиянын 5, 6, 7 центтен болот. 3 есе 4 есе көп болуш. Ошону эл көтөрө алабы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө биздин ички ресурстарды ишке киргизишибиз керек. Анын үчүн мына жакынкы жылдары 3 миллиарддан 10 миллиардка чейин инвестиция алып келүү маселесин коюп атабыз. Мына ошондой иштер башталды. Жогорку нарын 4 кез. Камбарата бирдин техник-экономикалык негиздемеси бүтүп, аны экспертизаны өтүп атат. Камбарата 2-нин экинчи агрегатына 100 миллион доллар акча чечилип атат. Бишкектеги ТЭЦке 300 мегаваттка көтөрүү маселеси менен бул маселе чечилип атат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн гидроэнергетика мүмкүнчүлүктөрүнүн 10% гана колдонулууда. Жакын арада эле энергия таңсыктыгынын жарымы кичээ ГЭСтердин ишке киргизүүсү менен жапса болот эле. Бирок маселенин баары тарифтердин төмөндүгүнө байланыштуу. Анткени азыркы тарифтер менен сатылган энергия мындай инвестицияларды актабайт. Хочется сказать, что в принципе малые ГЭС, они как таковые предназначены для того, чтобы вырабатывать энергию для внутреннего потребления. Кичи ГЭСдер жергиликтүүлөрдүн электр энергиясына болгон муктаждыктарын чечүүгө жөндөмдүү. Жоготуулар аз болот. Ошол эле учурда чоң ГЭСтерден чыккан электр энергияны алып түштүктөн түндүккө алып келүүнүн ордуна ал энергияны экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул дагы болсо өлкө үчүн ири көлөмдөгү валюталык кирешелерди алып келет. Атайын изилдөөлөргө ылайык кичи ГЭСтердин потенциалы 170 мегаваттка жакын. Көптөгөн жарандар тарифтерди көтөрүүдөн мурда энергетика тармагында ачык айкындык жана коррупцияга каршы бөгөт коюуну талап кылууда. Ар кандай пикирлер айтылууда, бирок жылыштар бар экени шексиз. Мисалы 2007 жылы энергетика тармагында жоготуулар 40%-ты түзсө, бүгүнкү күндө 17%-ды гана түзөт. Жоготуулар жалпысынан 12%-га чейин түшүш керек деген максат коюлган. Жоготууну 3,2%-га төмөндөттүк. Мурун 21,2 болсо, быйыл 2013-жылдын жыйынтыгы менен 17,9. 3,2%-га биз төмөндөттүк. Бул 300 миллион сомдон ашыкча акча кошумча алдык. Андан сырткары авариялык өчүрүүлөрдү 25%-га чейин төмөндөттүк. Элден акчаны чогулту 100%-га чейин көтөрдүк. Ошол убакта жаңы кыйынчылыкка карабай жаңы жанагы кабелдерди салдык. Трансформаторду койдук. ГЭСтерди кура баштадык. Кудай шүкүр, ушулардын бардыгы аракеттениши анча бир топ жаңы көп иштер жүрө баштады. Коррупция менен күрөшүп, бир топ жанагы уурдаган адамдарды акырынан тазалай баштадык. Эми ушул күнү ошол эң башында турган адамдарга жеттик. Кудай буйрса, аларды да жакында кетире баштайбыз.
аларды биз оңой эмес экен да, алар өзлөрүн өтө жакшылап коргоп алышат экен, акчанын аркасы менен, башка жолдор менен. Аларды колдогондор арабызда да көп экен. Региондордо жана борбордо болгон коомдук угууларда көптөгөн ишкерлер жана жарандар электр энергия тарифтерин жогорултууга каршы эмес экенин билдиришкен. Бирок ошону менен бирге бул тармакты иштиктүү башкарууну жана сапаттуу энергия менен камсыз кылууну талап кылууда. Бардыгыбыз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Энергетика тармагы бүгүнкү күндө абдан оор абалда. Негизги фонддор эскилиги жана айлык майланалардын төмөндүгү зор тобокелчиликтерди туудурууда. Кыргызстан жакынкы арада ири кризиске учурашы толук мүмкүн. Ошондуктан коомчулук жана өкмөт бирдиктүү бир чечимге тез арада жетишке тийиш. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта калыңыздар.